колунда, жоопкерчилик колунда деп айтып атат. Эланайын Америкада федеративдик мамлекет. Эгерде президент ал жерден ката кетирип койчу болсо, ар бир штат өзүнүн конституциясы менен, өзүнүн мыйзамы негизинде жашап кете берет. Федеративдик уровенге алар болсо ыйгарым укугу чектери гана берилген Трампка. Бүгүн болсо жанагы башка президентке. Биздики унитардык мамлекет да. Эгерде президентибиз кыйшык отуруп, кыйшык тегирин тескери саясат өткөрсө, аны токтото турган күч жок да бизде. Ал эртең эле жетим тоону кытайлыктар жөн эле мындай алып барып туруп өзү өткөрүп берип койсо эмне кылабыз? А жетим тоо деген эмне? Негизги ошону тегерегенде сөз болуп атат да. Садыр Жапаров да жетим тоонун менен чекесине берип миллиардтай акчаны алып туруп кытайлыктарга берем деген сөзүн уже чыгарып койду да. Жетим тоо деген бул эң аз дегенде 47 миллиард доллардын тегерегинде сөз. Кумтөрдөн 10 эсе байлык чоң. Жетим тоону кайсы мамлекет колунда болчу болсо, ошо дүйнө жүзүндөгү тиги металлдын баасын ошо мамлекет белгилейт. Кандай болуш керек деп. А кытайлыктар жетим тоону эмне үчүн ала алды деп атат? Дүйнөлүк металлургия маселеси боюнча бааны биз диктовать этели деп. Ачпай эле, кээинде каспай туруп эле ушундай байлык менен. Канча жылдан бери алар ушуну алабыз деп жүрөт. Бүгүнкү болсо ошо жетим тоонун лицензиясын колунда ким кармап турат? Кытайлык киши кармап турат. 60%-тан ашык кытайлык киши кармап турат. Ошону берем деп киши айтып атат. А президенттик мамлекет болуп калса, мисалы чечим калып калчу болсо, парламенттен сурабайт, эчтеке сурабайт, мына бердим деп коет. Эмне кыла аласың? Башка бир гана жол, кайра революция жасаш керек. Кайра көч кетип гана кубалаш керек. Башка айла жок болуп калат. Эмне үчүн ошо дүйнө жүзүндө ушундай чисто президентский, чисто парламентский кылбай туруп, ошондой аралашма кылган. Аралашма система кылган. А биздикилер болсо жок, же президентский, же парламентский деп. Бул түшүнбөгөндүк, билбегендик. Же болсо атайлап ушу Кыргызстандагы жаманчылык жасайын деген адамдар жасап атат. Болуптур, референдум өтсүн. Президентский правление деп койсун. Ошонун негизинде конституцияны өзгөртөлү. Азыркы шайланып келген президенттердин ыйгарым укугу нөлгө чыгып калат. Демек шайлоону кайра өткөрүшүбүз керек. Парламентте шайлоо болот да, аны кайра өткөрүшүбүз керек. Башкача кылып туруп. Жаңы конституцияга жараша. Ошентип шайланып өмүр бою жүрө беришибиз керек, миллиарддаган акчалардын баарын кетирип туруп. Качан биз туруктуу болуп туруп мамлекетибизди курабыз? Качан вообще Кыргызстан өзүнүн бутуна турат? Кайсы тарыхта, кайсы мамлекетте көрдүңөр? 30 жыл өзүнүн эгемендүү тарыхында 10 жолу конституцияны өзгөрттү. Ойлоп көргүлөчү. 10 жолу туруктуу мамлекеттик системаны кура албай келатабыз. Мына эптеп ушуну куруп, жанагында ката кеткен жерин оңдогондун ордуна биз эмне кылып атабыз? Жок, муну кереги жок, биз жаңы система курабыз дейт. Мындайча айтканда, конституциялык революция жасап атышат. Биз 10 жолу революция жасадык. Биз айтып атабыз, 2 жолу болду, 3-чү жолу чыдабайбыз, 4-чү болсо все кыйрап кетебиз. 10 жолу революция жасадык биз. Мамлекеттик системаны өзгөрттүк. Мамлекеттик система өзгөргөндө өкмөттүн системасы өзгөрөт. Соттун системасы өзгөрөт. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктары өзгөрөт. Туруктуу мамлекетке кура албай келатабыз. Эмне үчүн дегенде ким күнөөлүү? Конституция күнөөлүү. Премьер-министр президент эмес. Ким күнөөлүү? Конституция. Жакында мен коррупция менен саллашайын десем, конституция жол бербейт экен деп атат. Яйланайын, бул эмне деген. Мына буну Садыр Жапаров өзүнүн конституцияны алып келсин. Кийинки келген президент айтат, бул болбогон нерсе экен, кокуй, алмашалы дейт. Качан токтойбуз? Качан мамлекет катары биз өзүбүздү өзүбүз сыйлап, эмне үчүн Кошмо Штат бир жолу конституцияны алып койду, андан кийин жөн эле өзгөртүү киргизип атат, керектүү нерселерди кошуп атат, алып коюп атат. Эмне үчүн Россия 2 жолу гана кол тийгизе алды? Ошондо да Путин ойлоно отуруп, араң бир жолу өзгөрткөнгө жол барды. Эмне үчүн да алар мамлекеттик туруктуулукту жоготпойлу деп атышат? А бизге жок, оюн, саясий оюн. Эми кандай деген менен биздин жогорку кеңеш ушул референдум жөнүндө мыйзамды шашылыш кабыл алып атат, бир нече окуулардан өткөрүп атат. Эми бул өтө мен жана айтып атпаймынбы, мен кооптонуп атканым, атайлап ушу эки ой бюллетень келтирип, анан ошонун артынан жана фальсификация жасайын деген ой пикирлери, оюну болгонунун оркой чыгып турат да. Аларга деле кереги жок, мындай президентский же парламентский деген деле ой жок. Эптеп шылтоо таап туруп, ал жерден уже
бюллетендерди санап калганда, тигинде муну санап калганда, автомат эсептегенде ошол жерден оюндар башталып калышы мүмкүн да. Эмчегенде алар участковый комиссияларды баардык бекеринен бийликтердин баардыгын өз кишилерин койгон жок да. Оюндун ушул болорунун чекеси оркоюп чыгып турат да. Ошолорго баягы биздин эле шорду Чимкирик парламентибиз жол берип атпайбы? Элонан эң курдун авир менен кетип калышпайбы? Уйгар укугу токтогондон кийин 28-ден эле болду деп уялышып кичине барбай коюшпайбы? Кворумду сырбат этишпейби эң курдун баш күч жетип болсун? Жок, ошол эле кара санаттык өзүнүн мамлекетин эле душмандай көрүп бүт чечимдерин баардыгын элге душмандык кылып атпайбы? Ушундай мамлекетин жаман көргөн, ушунчалык жаманчылык жасаган элдерди, парламенттерди мен ойлогон эмесмин, Кыргызстандын тагдырында болот деп. Бирок болду да. Ушул эки чоң окуянын биз эле эмес, дүйнөнүн эл аралык коомчулукта чоң көңүл буртат. Европа өлкөлөрү же Америка дейли, алар деле өздөрүнүн пикирин айтып атат. Бул жакта Орусия өзүнүн пикирин айтып атат. Орусияга биздин жетекчилер бир жолу жолугуп да келди. Алар өздөрүнүн бир насааттарын же болбосо мындай кичине жемелегендей сөздөрүн айтты. Анан бул жактан сиз жана жетим тобуну айтып кеттиңиз, анын артында Кытайлар турат дедиңиз. Кытайдын бийлиги ал жерде биз эми көп айтылып жүргөн Райым Атраимовдун аттарын атап жүрүшөт. Райым Атраимовду Садыр Жапаровго байланыштырып жүрүшөт. Эми кандай деген менен сырткы үч чоң держава өздөрүнүн кызыкчылыктарына байланыштырып бир көз салып тургандай да. Ошол бизге таасир бериши мүмкүн биз азыркы шайлоодо. Конечно же, ар бир Американын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Кытай болсо прагматичный кызыкчылыгы бар. Алар Кыргызстандын барыбы, жокпу, эгемендиги баары бир. Ага керекпи? Дүйнө жүзүндө жанагы темирдин биринчи орунда болуп туруп темирдин баасын битер. Керекпи? Прагматичный керек болду. Алар бүт эмне кылганын баарын жасап берет. Лишь бы өз кишин коет, кандай коет, өзлөрү билет, лишь бы жетим тобун алыш. Кумтордун дагы аларга кереги жок. Бекеринен Садыр Жапаров айткан жок да. Кумтордун алтыны калбаган бирок ага көңүлү бурбай эле болуп туруп, ушуга чейин булутташтырык деп айтып келет атпадыбы? Азыр жетим тобу өтүп кетти. Демек азыр сигнал, бирөө сигнал бергендей болуп көрүнүп атат да. Анташта биякта жетим топ бизге керек дегендей. Буга ишенбейин дейсиң. Бул сөзгө ушак деп ойлойн дейсиң. Бирок ушуга келет да. Ушу маселе ашка жөн оркоюп чыгып калып атат да. Жетим топ мына ойлоп көрсөк, Кыргызстандын келечегин, мамлекет катары келечегин чече турган эң чоң байлыктын бири да. Буга даже СССР убагында чоң Уралдыкка тийип, бул запас, келечектеги запас деп тийген эмес да. СССРдын келечектеги запасы деп тийген эмес. Азыр болсо айтып атат, жок, чекесинен берип эле миллиард долларду ала беребиз деп айтып атат. Андай болбойт. Лицензияны бербеди кытайлыктарга. Жетим тобун баарына берди, чекесинен эмес. Баарына берди. Лицензияны баарына алды. Кудай шүгүр дагы сотко берип кичине чоюлуп алар кире элек. Бирок соттон уттуруп атат да. Биздин соттордогу жанагындай кытайлыктарга берип койгонго чечим кабыл алып атышпайбы? Утуп атышпайбы алар сотту? Биздин соттор дагы сатылып атпайбы? Бийлигибиз сатылса, соттор сатылса, ошолду кыргыз эмне кылат? Өзүнүн байлыгынан айрылып атса, эмне болот? Алар ал мамлекеттин ишканалары кирчи болсо уже чыга албайт. Аны чыгарам дечи болсо согуш башталып кетиши мүмкүн. Кытайлыктар эч качан өзүнүн жанагы ишмерлигине бирөөгө кол чалчу болсо, керек болсо армиясын киргизип коет. Чындыгында бул уже мамлекеттик кызыкчылык. Алар киргенден кийин уже чыкпай каласың. Болду. 1000 революция жасасаң да чыкпайт. Бул коопсуздук маселе да. Баарыбыз көрүп турабыз. Азыр көз арткан жетим тобу. Россияныкы болчу болсо башка саясат. Кошмо Штаттардыкы болчу болсо мына Карабахты башташты, тиги Молдавияны өзүнүн кишисин коюшту, Украинада өзүнүн кишисин коюшту. Алар эми бияка дагы көз салып атат. Орто Азиядан дагы биз өзүбүз каалаган саясат өткөрөлү деп. Ушундай үч чоң мамлекет ушинтип карап өзүнүн кызыкчылыгын иштеп атканда саясатчылар мамлекетин ойлобой ошо бир тарапка өтүп кетейин деген ой саясатын жасап атса кыргыз элибиз каяка барат? Ошондуктан
bir кызык ситуация болуп калды да 10-январда Кыргызстандын тагдырын элибиздин колунда болуп калды. Эл кимге добуш берсе, ошо келечектеги Кыргызстандын келечеги. Туура эмес чечим кабыл алып калчу болсо, туура эмес президент шайланып калчу болсо, анда элибиз капа болбошубуз керек. Мамлекетибизди жоготуп ийебизби, эгемдүүлүктү жоготобузбу? Ким күнөөлүү болот? Ошо добуш берип аткан шайлоочулардын күнөөсү болот, саясатчылар эмес. Кээ бирлер айтып атпайбы, ой, тиги Садыр Жапаров жаман экен, тиги жаман экен, бул жаман экен. Ошолорду шайлап аткан адамдар. Күнөө шайлоочуларда болот онунда. Алар болсо жанагы талапкерлер өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн программасын айтып чыгып атат. Ошолорго баа бере турган, айткан сөзүнө эмес, кылган ишине, мурдагы кылган ишине баа берип туруп, тиги элибиз добуш берчү болсо, ошондо мамлекетибиздин жашап аткан өзүңдүн, баларыңдын, неберелердин келечектеги вообще кыргыз элинин келечегин чече турган добуш болуп атат. Анан жана 1000 сомго, 2000 сомго сатылып кетсе, коркоктук кылса, балаңдын, небереңдин келечегин сатып ийсең, анда өзүң тагдырың өз колуңда. Демек, күнөөлүү ким болот? Ошо шайлоочу күнөөлүү болот. Бүгүнкү учур келип калды, шайлоочу 100 жолу, 7 жолу эмес, 100 жолу өлчөп туруп, баа берип туруп добушун бериш керек. Башка үмүт жок болуп калды. Сотубуз сатылып атат. Аткаруу бийлиги жанагантып атат. Президенттик тигинтип атат. Борбордук шайлоо комиссиясы кандай чечим кылаарын биз билбей турабыз. Мындайча айтканда, эмне кыларды билбей калды. Бирок ошолордун баарын оңдоп, ошолордун баарына сот элдин соту катары баа бере турган бир гана калды, бул шайлоочулар. Жана пресс-конференция болуп атканда, эгерде тиги борбордук шайлоо комиссиядагы конституцияны карабай койсо эмне болот дегенде, мен ичимен ойлоп калдым да. Эмне болмок эле? Ошонун баарына баа бере турган бир гана күч калды. Акыркы күч эл. Эл буга чейин өзүнүн эркин ошентип көрсөтүп келген, 2-3 жол көрсөтүп келген. Ошондой жол барышы мүмкүн. Рахмат агай, биздин программабыз ушинтип аягына келип калды. Келип оюңуз менен бөлүшкөнүзгө сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн шайлоо кампаниясынын аклагындагы саясий атаандаштык тууралуу кеп калдык. Бизде конокто Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы, саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.